Ош шаарынын тургуну Нурмила Момунова 2 категорияда жөлөк пул алат. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын 3 баласы бар. Мурун 4.000 алчу элем, октябрдан баштап 6.000 ала баштадым. Январдан баштап 8.000 ала баштадым. Пособие балдарга 810 сомдон алчу элем. Азыр эртең 1-июндан баштап 1200 сомдон пособие алатын болдум да. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында социалдык пенсия жана жөлөк пул алчу жалпы 7 категориядагы жарандар каттоодо турат. Биринчи ошол 18 жашка чейинки ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулдары, социалдык пенсиялары, балалыгынан оорулуу болгон биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык пенсиялары, жалпы оорулуу ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык пенсиясы, ошондой эле батыр энелердики жана пенсиялык камсыздандыруу укугу жок болгон биздин жарандардыкы, багуучусунан ажыраган, 1 же 2 багуучусунан ажыраган балдардын жөлөк пулдары, ошондой эле үй бүлөгө көмөк жөлөк пул. Бул бүгүнкү күндө кээ бирки категориялар 50%, кээ биркилерге 100%дан көтөрүлүп, кайра эсептелер жүргүзүлүп, төлөөлөр башталды. Социалдык колдоолор июндан тартып дагы көтөрүлгөнү турат. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна 50% кошулду. Мындай төлөм каладагы 1500 үй бүлөнүн 4548 баласына жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 4167 жаранга төлөнүп берилет. 1-июндан тартып бизде дагы бир жакшы жаңылык бул үй бүлөгө көмөк алуучу жарандар буга чейин 810 сомдон алып келген болсо, азыркы учурда ар бир баласына 16 жашка чейинки аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына 1200 сомдон жөлөк пулдар чегерилди. Биз кайра эсептөөлөр жүргүзүп, уже июнь айына заявкалар берилди. Ошондой эле бизде жалпы оорулуу жарандар дагы социалдык пенсия алып келишкен. Алардын социалдык пенсиялары дагы буга чейин 500 сом эле кошулуп келген болсо, азыркы учурда биринчи топтогу жарандардыкы 100%га көтөрүлдү. Тактап айтсак, буга чейин ошол жарандарыбыз 2500 сомдон алып келген болсо, азыркы учурда 5500 сомдон алышат. Ал эми экинчи топтогу жарандар 2000 сом алып келген болсо 3000 сомдон, ал эми үчүнчү топтогу жарандар 1500 сомдон алган болсо, алардыкы 2000 сомдон болуп өзгөрдү. 1-январдан тартып үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган жарандар үчүн электр энергиясына болгон тарифке да өзгөртүү кирген. Бул категориядагы абоненттер мындан ары айына 700 киловатт саатка чейинки өлчөмдөгү керектөөдө 1 киловатт саат энергиясы үчүн мурдагыдай 77 тыйын эмес 50 тыйындан төлөшөт. Мамлекет башчысынын аз камсыз болгон жарандарды электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө жарлыгынын негизинде Ош электр ишканасы тарабынан атайын бирдиктүү база иштелип чыккан. Ага Ош жана Баткен облустары боюнча 47937 жөлөк пул алуучу катталган. Ош шаарында мындай жеңилдикте 1289 үй бүлө катталган. Ал эми бул жарандарга берилүүчү эсеп дүмүрчөккө аз камсыз болгон жаран деген бөлүм киргизилди. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.